Assalamu alaikum. Daha bir жолу мекендештер, бир туугандар, касиеттүү кылымга арткан кыргыз элим. Азыр ушул Кара Балта жеринде өзү Алай, Чоң Алай район тургуну болот. Мээргүл бир тууганыбыздын боору боюнча өткөндө дагы келгенбиз, азыр дагы келип, өтө абалы кыйналып атат. Кече больницадан чыгарып коюп, чачы түшүп калыптыр дегенин сүрөттөрүн көрүп алып, эжесинин Мен алмайт экен өкүлдөн. Жөтөлүп ошо. Адышка болуп мен. Кезектеги каарманыбыз оор турмуштун азабынан эл катары Москвага барып иштеп, апасына жардам берип жүргөн күндөрдүн биринде өзү ооруга кабылып калганын билген эмес. Качан гана оору күч алып, тынсыздантып баштаганда гана докторго кайрылган. Бирок дарыгерлер кеч болуп калгандыгын, боорун алмаштырыш керектигин айтышты. Бул кызым Россиядан келгенден кийин больницага көрүнгөндө бөйрөгүн текшерип барса, неме боорунда немеси бар экен, курту бар экен. Кийин операция кылдылар. Альбек уж сироз болуп кетти. Кече бизге чыкты эле сироз деп. Ордун жарымын алышты. Жок, мен кече чынын айтсам уж ичиме суу толуп кыналып электен элимде врачтар кетти менден. Атам туугандары бар эле да операционда, алар да айтышкан эмес да бул сени көп время лечение кылып болчу. Ошо ичиме суу толуп баштап больницага барсам сен Альбека көз экенсиң. Мен операция болгон десем жок, ошол дагы байтан деген. Башка больницада эч жерде кабыл албайт, только ошо өзүнүн врачына бар дейт. Өзүнүн врачын ошо коет. Чыга берем, өкүнө суу толгондо келип алып турасың. Мындай орган алмаштырыш өтө татаал, көп суммадагы акча каражатын талап кылат. Үмүттү эч качан үзбөңүздөр. Бул Мээргүлдөн дагы оор бир туугандарыбыз операциядан аман эсен чыгып, Индиядан келип атышат. Кудай буйрса, иншалла мекендештерибизге ишенип, бир тууганыбыздарга ишенип, мынакей бул бир тууганыбыздын дагы операциясы чыгат деген ниетте турабыз, үмүттө турабыз. Бир Аллахтан үмүт үзбөшүбүз керек. Кудай буйрса, мына карындашыбыз болгон жашоо үчүн күрөшүп, колунан келген аракет жасап атат. 3 инсан байланышты. Ушинтип сизге бооруну берейин. Мен колумдан келишинче ушул кыз жашоолуп калышына мен да себепчи болуп калайын деп, өзүнүн үчөөсүн берем деп. Мынакей караңызчы, кандай гана адамдар бар. Бүгүнкү жалган жашоодо, сыноо жашоодо сооп үчүн аракет кылып калайлы ар бирибиз, мекендешим. Сооп үчүн биз момундай бир туугандарыбызды бул жашоого алып калайлы ар бирибиз. Кыргыз эч качан кыргызды таштаган эл эмес, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир туугандар. Ошондуктан мен дайым айтып келем, кыргыздын ууларынын уктап жаткан сезимдерин ойготойлу деп дайым аракеттебиз, мекендешим. Мындай акча каражат тилекке каршы Мээргүлдө жок. Ошондуктан апасы бир туугандары кыргыз элинен кайрымдуулук жардам сурайт. Кайдыгер карабаган кыргыз элим тескери басып кетпейт деп үмүттөнөм. Баарыңыздарга рахмат. Аллах ыраазы болсун, мекендештер. Кайдыгер карабаңыздар. Эгерде дагы да түзмө-түз байланышам деп жардам көргөзөм деген мекендештер үчүн адресиңизди, телефон номериңизди айтып койсоңуз бул жака.